Эми элди биз шайлоого катыштырыш үчүн кечээ бизге комитетке бир сунуш келди. Жанагындай түрлүү наказания да, эми түрү. Там мынтпей коюш керектигин мен ойлойм, тескерисинен подход кылбай. Например, биз салыкты азыр элди кантип төлөп атабыз? Лотерея менен, Сен салык төлөсөң, лотерейный билет менен бир нерсе утуп алсаң болот, машина жана башка, телефон. Бизде эле ушул шайлоого катышкандардын арасынан бир мини лотерея кылып койсок болот да. Ошондо мүмкүн элдер жалкоолонгонуна карабай, ушул лотереядан бир нерсе утуп аламбы деп шайлоого келиши да мүмкүн да. Биз наказание эмес, поощрение өтпөйлү. Биз дагы бул маселени карадык. Бардыгын эле күнөткүндүк кылып, пряниктер кылып, биз ошол жерде адамдарга мүмкүнчүлүк берели, кызыктырайлы элдичи. Шайлоого аз адам катышып калса, кайра шайлоо өткөзүп калсак, баары бир бул чыгаша да бюджеттен. Анын ордуна бир аз акчаны карап, лотерея сыяктуу өткөрүп койсок, мен ойлойм, келип против всех да добуш берсе дагы биз лотереяга катышат да. Биз даже ойлонуп атабыз, жалпы эмес, ар бир участокко депчи, мындай өтө кызыктуу болсун деген, же ар бир регионго деп ушундай кызыктар болсун деп аны караштырып атабыз. Ал